өкүл, шаардын мэри мисалы үчүн. 16 январда Баткенде Кыргыз өкмөтүнүн координациялык кеңешмесинде чегара маселеси талкууланды. Ага вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, мамлекеттик чегара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адумаров жана Баткендин жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары катышты. Чегара аймагындагы кырдаал боюнча Акрам Адумаров буларга токтолду. 2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр-чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр-чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон. Ал эми 2019 жыл ичинде жалпы 59 жолу мыйзамсыз курулуш иштери жүргүзүү жана чегара сызыгына мыйзамсыз бузуу фактылары катталган. Кеңешмеде кыргызстандыктар арасында турак жайын тажикстандык жарандарга сатып кетүү аракеттери токтобой жатканы тууралуу айтылды. Жеңиш Разаков сатылып жаткан турак жайды мыйзам чегинде кайра кайтарып алууну тапшырды. Биз бул жакта чегараны 1 метрине чейин талашып жатабыз. А кээ бир жарандар ал жердеги үйүн сатып кетип жатат. Бул эмне деген көрүнүш? Эртең сатылат экен деп күтүп отура бербешибиз керек. Бул маселени элге алып чыгыш керек. Эл айтыш керек. Эл айтыш керек үйүн сатып жаткандарга. Чегарадан үйүңдү сатып кеткениң бул чыккынчылык деп. Мамлекетке чегарага жасаган чыккынчылыгың деп айтыш керек. Жергиликтүү бийлик системалуу жумуш аткарбай жатасыңар. Бирок Жеңиш Разаковдун чыккынчылык тууралуу сүйлөгөн сөзү социалдык тармактарда көпчүлүккө жага берген жок. Буга чейин Разаков тууралуу айтылып келген маалыматтарды мисал келтиргендер. Чыккынчылык тууралуу башкасы сүйлөсө да, Жеңиш Разаков сүйлөбөй эле койсо болмок деген өңүттөгү пикирлер жазылды. Эскерте кетсек, 10 январда Кыргыз-Тажик чегарасында чыккан чыр 15 январда Баткенде жана Бишкекте митингдердин өтүшүн негиздеген. Баткендеги жол тосуу акциясына байланыштуу деген негизде массалык башаламандык, ээн баштык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары 4 киши камакка алынган. Буга нааразы болгон жергиликтүү тургундар аларды бошотууну бийликтен талап кылышкан. Ал эми Жеңиш Разаковду болсо кызматтан алуу талабы коюлган болчу. Жеңиш Разаков! Келсин! Жеңиш Разаков! Келсин! Жеңиш Разаков! Келсин! Кеңешмеде акыркы чегара чатагына байланыштуу жергиликтүү тургундардын аракеттери тууралуу да сөз болду. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев төмөнкүлөрдү билдирди. 11 январда Көкташтагы акыркы окуяда бардык күчтөр турса, ага карабастан атайын чыр-чатак чыгарып таш менен ургулап жатышат. Туратко, ошол жерде күч кызматкерлери. Сиздерди кайтарып турушат ошолор. Өзүбүздүн жарандарды кармап, алардын жасаган ишин тергөө бизге да кыйын. Бирок мыйзамдуу мамлекетте мыйзамдуулук болбосо, анда эртең эмне болобуз? Азыр эми камалган балдарды чыгарып бергиле деп жүрүшөт. Биз түшүнүп турабыз. Аны биз мыйзамдын чегинде карайбыз. Ал эми Жеңиш Разаков митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тили өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуш кылды. Кеңешмеде мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Максат айыл өкмөтүнүн башчысы Сапарали Адинаевдин Бишкектеги митингде жүргөнүн маалымдады. Лейлек районунун акими айыл өкмөт башчысы учурда мыйзамдуу эмгек өргүүсүндө жүргөнүн айтып, мындай учурда ал каалаган жерге барууга укугу бар экенин билдирди. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызматтык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Бизде элди дүрбөлөңгө салып аткан жетекчилерибиз бар. Ошону толук кызматтык иликтөө жүргүзүп губернаторго бериңиз. Андай кызматкерлер элди башкарып, андай болбойт. Мамлекеттик саясатка, президенттин саясатына каршы чыккан жетекчилер менен бир жуманын ичинде кызматтык иликтөө жүргүзүп, губернаторго маалымат бериңиз. Ал мага маалымат берет. Айыл өкмөт башчысы эл шайлаган жетекчи да. Силер отурасыңар. Мындан сырткары вице-премьер-министр Баткенде жана Бишкекте чегара маселеси боюнча митингге чыккандар жетекчилик кызматтагылардын туугандары экенин белгилеп, жетекчилерди сындады. Өзүң акимдин орун басары болуп турсаң, сенин туугандарың митингде жүрүшөт. Туугандарыңа тилиң өтпөсө, анда жыйынтык чыгарыш керек. Мен айтып жаткан нерсе ушул. Жетекчи деген толук кандуу болушу керек да. Сен бул жерде түшүндүрүү иштерин жүргүздүк деп атасың. Ал жакта туугандарың митингде жүрүшөт. Кызык көрүнүш бул. Эки акимдин орун басарынын жоопкерчилигин караңыздар. Катуураак караңыздар. Мен да өз сунушумду айтам. Ал эми башкы прокурор болсо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү координациялык кеңешмелерди
жетиштүү өткөрбөй жатканын сындап, кылмыш жоопкерчилигин эскертти. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович жүрөгү менен мындай балет этип атпайбы границага. Маселени чечели бирге деп. Ошо Тажиктин президенти менен сүйлөшүп. Ошон үчүн бизди жөнөтөт, жеринен барып көргүлө, чечкиле маселени, аракет кылып. Бул жерде жергиликтүү бийлик органдары, жетекчилер бардыгын Бишкек чечет, бардыгын өкүл чечет. Анан Бишкек чечет отурганы менен бул жерде жетекчилердин жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек. Мыйзамдын талабы боюнча мыйзам аткарылбаса бардыгы жетекчи жоопкерчиликке тартылат деген жери бар. Уголовный кодексте урматтуу жетекчилер халатность деген статья бар. Ишти козгоп тергөөчүнүн кабинетине сакайтып күттүртүп коюм. Ишти козгоп тергөөчүнүн кабинетине сакайтып күттүртүп коюм. Талдоочулар учурдагы өкмөттү толук бойдон алмаштыруу керектигин айтышат. Баткендеги чек ара маселесине карата жасалып жаткан мындай мамиле туура эместиги белгиленет. Ошо төртөө өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, же бала чакасынын, же ата энесинин кызыкчылыгы үчүн чуркаган жоктолар. Баткендиктерди атып атса, тажиктер басып келип үйлөрүн өрттөп атса, кадимкидей эле баскынчылык кылып атсанан кийин алар вынужденный ошол кадамга барышты да. Ошондой кадамга барганда тиги баткендиктерди басып келген тигилерди кармап, ошолорду отургузгандын ордуна бирөөнү отургуздук ради галочки деп өзүбүздүн балдарды апарып наказание кылып отургузуп туруп 1 айга камап жүргени бул эмне деген шермендечилик? Менин оюмча бул дагы эле айтам, эч кандай мындай орусча айтканда дагы эле айтайын, ни в какие ворота деп коет. Ушундан кирип чыкканга жол жок экен мындан келип. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион. Деңиш Разаков! Кетсин!